Кутмандуу күнүңүздөр менен Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө экономикага өзгөчө абал киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мисралиев, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Нурлан мырза, айтсаңыз 29 июлда экономика жана финансы министрлиги демилгелеп, экономикага өзгөчө абал киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун депутаттар 3 окууда кабыл алып коюшту. Ушул мыйзам долбоору жөнүндө пикириңиз кандай? Ошолордун негизги жоболоруна токтоло кетсеңиз. Рахмат, Айгүл айым. Туура айтасыз. Жакында эле мына биздин жогорку кеңешибиз бул мыйзам долбоорун кабыл алды. Биз ушул маселе боюнча бизнес акыйкатчы өзүнүн билдирүүсүн кылган. Алдын ала долбоорду изилдеп көрдүк. Биздин оюбузча канча бир тобокелчиликтер бар экен бизнеске. Мен 2-3 мисал келтирип кетейин. Биринчиден ушул салык ставкаларын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү, салыктык администрациялоо тартиби, салык төлөөчүлөр үчүн кошумча милдеттерин киргизүү. Андан тышкары жаңы бир айып категориясы киргизилет экен. 9-категория. Ушу 8-категория менен салыштырсак, айырмасы өтө эле чоң деп ойдобуз. Анткени мына бүгүнкү күндө мыйзам долбоорунда кандай бир мыйзам бузуулар болсо, ишкерлердин тарабынан 10 000 эсептүүчү көрсөткүч боюнча айып салынат экен. Акчага которсак 1 миллион сом. Биздин оюбузча өтө эле бийик. Андан тышкары ченемдик укук актыларын жөнгө салуучу талдоо таасирин тийгизген талдоосу дагы жокко чыгарылат экен. Бул абал киргенден кийин өзүңүздөр билгендей, ушу биздин мыйзамдарга ылайык сөзсүз жаңы мыйзам долбоор пайда болсо, сөзсүз түрүндө ушу мыйзам долбоору бизнес же экономика тийиштүү болсо, сөзсүз ушундай жөнгө салуучу таасирин талдоосуна өткөзүш керек. Бирок тилекке каршы бул мыйзам долбоорунда бул процедура жок экен. Ошондуктан биздин оюбузча бул мыйзам долбоору тилекке каршы бизнес коомчулуктун өкүлдөрү же серепчилер же башка кандай бир кызыкчылыгы бар тараптар катышкан жок. Ошондуктан бул нерсе өтө өкүндүрөт. Анткени тизметибиз бул мыйзам долбоору экономика жана ишкерликке өзүнүн таасирин тийгизет. Ошо кандай таасирин тийгизет? Биздин оюбузча Кыргыз Республикасынын кабинет министрлик кабинетине ашыкча ыйгарымдуу укуктар берилет экен. Ошол эле салык ставкалары боюнча же башка баягы бажы же мамлекеттик сатуучулар, башка бир банкроттоо боюнча көп укуктар берилет экен. Ошондуктан биздин оюбузча мүмкүн келечекте бул мыйзам долбоору ишке ашса кандай бир терс таасирлерин тийгизип кетет. Өзүңүздөр билгендей, азыр экономикасы татаал абалда. Дагы эле пандемиянын кандай бир терс таасирин көрүп атабыз. Экономикада кризис болуп атат. Андан тышкары октябрда болгон, былтыркы октябрда болгон саясий окуялардан кийин азыр бизнес өзүнүн экономика мурунку калыбына келе элек. Ошондуктан биздин оюбузча бул мыйзам долбоору ошо мүмкүн тобокелчиликтер алып келип, мүмкүн кандай бир терс таасирин тийгизет. Бүгүнкү күндө тескеринче биздин оюбузча бул нерселер боюнча 2 президенттин жарлыгында айтылган. Ишкерликке кандай бир ылайыктуу шарттарды түзүп бериш керек. Ошол эле бүгүнкү күндө ошол эле
президент кайрылышында айтып атат, социалдык төлөмдөрдүн тарифтерин төмөндөтүш керек деп. Андан тышкары көп нерселер айтылган, ошо бизнеске тийиштүү. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз канча бир мыйзам долбоорлору, баягы кодекстин долбоорлору кабыл алынып, ушул президент указына дал келбей атат. Бул демек ошо президенттин экономикалык саясатына да каршы келип калат да? Эми каршы деп дей албайбыз, бирок дал келбей атат да. Андан тышкары да айта кетейин, бул маселе боюнча эл аралык тажрыйбаны карап көрдүк. Өнүккөн өлкөлөрдө андай практика жок экен. Мына 3 эле мисал келтирип кетейин. Ливан, Судан, Венесуэла өлкөлөрүндө мындай кырдаал болгондо ошондой бир абалда киргизилиптир, бирок тилекке каршы бул экономикага жардам берген жок. Баягы саясий туруктуулукка дагы кандай бир түрткү болгон жок. Ошондуктан биздин оюбузча бул практика эл аралык деңгээлинде мыкты эмес. Экономикадагы өзгөчө кырдаалдар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун сунуштоого уруксат этиңиздер. Биз жана биздин өлкө COVID-19 коронавирустун инфекциясынын таркалуусунан терс кесепеттерине байланыштуу экономиканын өсүшүнүн экономикалык төмөндөө шарттарында жашап жаткандыктан өлкөнүн бул шарттарда мындан аркы өнүгүүсү менин көз карашым боюнча ыкчам чечимдерди талап кылат. Экономиканын өсүшүнүн темпин мындан ары төмөндөшүнүн алдын алуу үчүн биз ушул мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Бул абдан бир орчундуу маселени киргизип атасыздар, сиздерчи. Бул абдан орчундуу маселе. Бул жерде калган өзүңүздөр көрөсүздөр, бул мыйзамга ылайык. Эгерде башка акыбалдарда, эгерде ЧС башка акыбалдарда киргизгенде, ар дайым ал жерде жогорку кеңештин макулдугун алынчу. Эмне себептен бул жагдайда сиздер жогорку кеңештин макулдугун албай турган мүмкүнчүлүктөрдү киргизип атасыздар? Биз 6 айга чейин деп сиздерден уруксаат суранып атат. Сиздер чечим кабыл алып, мисалы үчүн бардыгы эле өкмөттө таза иштеген министрлер болбой жатат да. Былтыр мына Кумтордо 16 000 гектарды биз каникулга кетерде Абылгазиев Центрага өткөрүп берип кетип калды, азыр өзү тияк кирип калып түрмөдө отурат. Сиз азыр мына элдик депутаттардан макулдук албай ошол иштерди жасай берсеңиздер, коомчулук билбей калат да. Бул аябай рисковый мыйзам болуп атат да. Жогорку кеңеш ушундай ситуацияда өкмөттү колдобой койгон учур болдубу? Мен мына 2 сазывдын депутаты болуп, эч убакта көргөн жокмун да. Экстренный комитет кечеси дагы, күндүзү дагы любой маалда өкмөткө керек эмени колдо берип кел жатат да. Бул азыр рисковый мыйзамга сиз барып атасыз да. Эртең бунун последствиясы болобу, болбойбу? Последствиясы болсо аябай жаман болот да аткаруу бийлик үчүн. Ошону эсепке алдыңыздарбы? Ошон үчүн мыйзамда жогорку кеңештин макулдугу менен деген эле эмени калтырып койсок туура болбойбу? Мен каршылыгым жок, бирок ошо конституциялык мыйзамдан Эми бул режим чрезвычайный ситуация кирип атканда өзүңүздөр билесиздер, как минимум биздин комитеттен өтүш керек эле да. Международный комитеттен. А биздин международный комитетке кирген жок бул маселе. Бул жагын кандай кылабыз согласно регламенту? Андай, мен билгенден андай ЧС кирип атпайсыңар. Регламентте жок. Бизде 15 мыйзамдын Тем постановление жогорку кеңеште бар да, ушундай норма бар. Бюджетный кодекске берип атабыз, анан жалпы Эми стенограмма үчүн мен айтып коюп атам. Ошону көңүл буруп койсоңуздар. Бул мыйзам долбоору ошол жалпы коомдук талкууга коюлса, ошондо бизнес өкүлдөрү өзүнүн ой пикирлерин айтып, буларга толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизмек да. Туура айтасыз, тилекке каршы мындай процедурадан өткөн жок. Өзүңүздөр билгендей, мына жакында эле коррупцияга каршы ишкердик кеңеште өзүнүн билдирүүсүн айтты. Ошол кеңештин дагы бизнес акыйкатчысы дагы, Кыргыз Республикасы бизнес акыйкатчысы дагы мүчө. Бул толугу менен билдирүүнү колдойбуз биз. Ошол эле билдирүүдө
көп ушул процедура бузулду деп көп сөздөр айтылган. Ошондуктан биздин оюбузча экономикага же ишкерликке кандай бир тиешеси бар болсо сөзсүз ушул талкуу болуш керек. Ошол эле бизнес коомчулуктун, бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү сөз түрүндө катышыш керек болчу. Серепчилер жана башка кызыгы бар тараптар. Бирок тилекке каршы бул болгон жок. Өтө эле тез процесс өтүп кетти. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына жогорку кеңешибиз бул мыйзам долбоорун кабыл алды. Эми медиадан деле көрүп атабыз, мына канча бир бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү каршы болуп чыгып атат. Ошондуктан бир эле кадам көрүп атабыз азыр. Президентке кайрылуу кылыш керек. Андан кийин президентти сураш керек. Суранычыбыз бар, ошондой бир ушул мыйзам долбоорун кайтып берсе кайта жогорку кеңешке. Андан убакыт берилсе, ошол процесске бүт кызыкчылыгы бар тараптар иштеп, ошол процесстин кандай бир бүт баарын бизнести, коомчулукту, мамлекетти мындай кызыкчылыгы эске алынган мыйзам долбоору иштелип чыкса, ошо жакшы болмок деп. Экономикага өзгөчө кырдаалдарды киргизүү үчүн кандай шарттар болушу керек? Эгерде отчеттук айда керектөө бааларынын индексинин мурунку көрсөткүчкө салыштырмалуу айлык өсүшү 3 ай катары менен 3,5% ашса, эгерде ИДПга карата мамлекеттик карыздын деңгээли жол берилген чектен 20% пунктка ашса, 3 айдын ичинде ИДПны түзгөн экономика секторлорунун физикалык көлөмүнүн индекси кескин кыскарган учурда, 3 айдын ичинде тышкы соода жүргүзүү 20%га олуттуу кыскарган учурда, эгерде 3 айдын ичинде салык төлөмдөрүнүн көлөмү 20%га төмөндөгөнү байкалса, инвестиция климатынын начарлашы 2 чейректин ичинде түз инвестициянын 20%га өсүшү. Бул мыйзам долбоору ушул экономиканы өнүктүрүүгө жардам берет деп белгиленип атат. Анан ушул эгер ушул мыйзам долбоорунун бир топ кемчиликтери болуп, бизнес өкүлдөрү каршы чыгып аткан болсо, анда сиздер кандай сунуштарды берет элемисиздер? Экономиканы көтөрүүнүн мындан башка да кандай жолдору бар? Биринчиден, мен жана айтып кеткендей, биринчиден ушул Кыргыз Республикасынын президент указдарында толугу менен айтылган, ол белгиленген. Ошо президенттин белгиси менен иштешибиз керек. Мисалы ошол эле ишкерликке кандай бир ыңгайлуу шарттарды түзүп, мына бүгүнкү күндө биздин практика көз чаптырсак, эң негизги көйгөй бул баягы салык башкаруусунун өтө эле татаалдыгы. Айрым учурларда көбүнчөсү чакан жана орто бизнестер толугу менен түшүнбөйт. Мисал келтирип кетсем, мына ушул эле компанияда башкы бухгалтер бүт толугу менен түшүнсө, бирок өзүңүздөр билгендей, компания директору, мүдүрү дагы милдеттүү бул отчетко кол койгон. Көп учурларда ушу мүдүрлөр дагы түшүнбөйт. Ошондуктан биринчи ушу салык системасын жөнөкөйлөтүш керек. Бүт баарына тең, бүт баарына түшүнүктүү болуш керек бул система. Анткени өзүңүздөр билгендей, салык ставкалары деле бийик эмес, башка коңшу мамлекеттер менен салыштырсак, бирок могу көйгөйлөрдүн бүт баары чыкканы ушул салык башкаруу системасынан. Бул биринчи. Экинчиден, башка жактан дагы бизнесте тийиштүү башкарууларды карап чыгыш керек. Дагы бир жолу айтып кетсем, биздин практика көз чаптырсак, көбүнчө көйгөйлөр, ушу ишкерликтин көйгөйлөрү мыйзам базасынан чыгып атат да. Анткени биздин мыйзам базаларында көп карама-каршылыктар бар экен. Ошого таянып, айрым фискалдык, мамлекеттик текшерүү органдары тарабынан мындай ашыкча басымдыктар болот экен ишкерликке. Ошондуктан мыйзам базасын мына биргелешип, бүт кызыкчылыгы бар тараптар, мисалы ошол эле мамлекет, бизнес коомчулук, серепчилер ошо биргелешип, ушу чогуу иштеп чыкса жакшы болмок да. Анан дагы бир айта турган нерсе, биздин оюбузча идеалдуу
коомчулукта бизнес менен мамлекет өнөктөштөр болуш керек. Бирок ар бир тараптын өзгөчө бир милдеттери болуш керек. Мисалы, бизнес өзүнүн ишин мыйзамга ылайык алып барыш керек, мыйзам чегинде. Ошол эле кезде салык толугу менен төлөгөнгө милдеттүү. Ошол эле учурда мамлекет ачыктык менен, айкындуулук менен өзүнүн функцияларын аткарыш керек да. Ушундай кандай бир демилгелер мындай ачык түрдө талкоодон өтүп, бизнестин деле ой пикирин ушул долбоорлорго киргизип, ошондо ийгилик болот деп ойлойбуз. Ошондо өзгөчө абал киргизгенде ошонун шарттары, ошол шарттардын топтому анан кийин же болбосо ошолордун бирөө болсо гана деп белгиленип атат. Ошондой маселеге ошо кандай карайсыздар? Мисалы, баалар кымбаттап кетсе, жана башка ошо жана белгиленген шарттары боюнча. Туура айтасыз, мына мыйзам долбоорунда 18.1-ден берине да толугу менен жазылып турат. Кайсы учурларда министрлер кабинети ушундай абалга жеткенден кийин кандай бир өзлөрүнүн укуктарын пайдаланып, ушундай өзгөчө абал киргизгенге укугу бар. Биринчиден бул сиз туура айттыңыз, баалардын өсүшү. 3 айдын ичинде ар бир айда 3,5% баалар көтөрүлсө, бул учурда кабинет министри ушундай абалга киргизгенге укугу бар. Азыр деле көрүп атабыз, баалар өсүп атат. Мына ошол эле этке, суюк майга же баягы күйүүчү майларга, айрым товарларга 2 эсе көбөйүп атат баалары. Ошондуктан биздин оюбузча ошо өтө эле кенен укуктар берилип атат да кабинет министрлеринечи. Ошондуктан бул жагын да карап көрсөк, талкуу кылып, анткени мына бүгүн деле абалдарга көрсөк, ошо бүгүн деле эртең мыйзам күчүнө кирсе, бүгүн деле киргизип койсо мүмкүнчүлүк бар деп эсептейбиз. Жана орусча айткандай дискреция функциясы дагы бар. Ошо дискреция өзүнүн каалагандай ошол абалда милдеттерин аткарганга укугу бар экен. Ошондуктан биздин оюбузча бул дагы бир жолу биргелешип, талкуу кылып, бүт тобокелчиликтерди эске алып, дагы иштеш керек. Ошондуктан жакында мына биз өзүбүздүн катыбызды президентке буюрса жиберебиз. Ошо бүт тобокелчиликтерди көрсөтүп, анан ушундай сунуш бергенге даярбыз. Дагы бир кошумча убакыт берсеңиздер, ушуну карап көрөлү. Андан кийин биргелешип, кандай бир ой пикирге келип, ошондой бир ийгиликтүү жумуштун натыйжасы менен кандай бир жакшы мыйзам долбоорун киргизебиз деген ойдобуз. Бул мыйзам кереги жок деп айткан жокпуз. Анткени мүмкүн ичинде ушундай кырдаалдар болгондо ушундай мыйзам мүмкүн керектир. Бирок айрым беренелери, айрым баягы тиги нерселери бизге кандай бир тобокелчиликтерди жаратып атат. Биздин өлкөбүздө эгемендүүлүк киргенден бери ушундай мыйзам долбоору кабыл алган эмес экен. Туура айтасыз, бул биринчи жолу кабыл алынып атат. Жана айта кетпедимби, эл аралык практиканы ошончо карап көрдүк биз. Эми өнүккөн өлкөлөрдө андай жок экен. Мына биздин коңшу өлкөлөрдө да андай жок. Мына мен айта кетпедимби, Ливан, Судан, Венесуэла деген өлкөлөрдө бар экен, бирок алар өзүңүздөр билесиздер жакшы эле, аякта да экономикалык да саясий туруктуулук жок. Ошондуктан эл аралык практикамда ийгиликтүү кандай бир мисалдар жок, көргөн жок. Министрлер кабинети экономикада өзгөчө кырдаал болгондо эмне кыла алат? Салык режимин, ошондой эле салыктардын жана жыйымдардын өлчөмүн өзгөртүү, жер казынасын пайдалануу укугуна, мамлекеттик сатып алууларга жана лицензияларды берүүгө, ошондой эле продукцияны импорттоого жана каттоого, конкурстардын жол жоболорун өзгөртүүгө, бюджетти түзүү жана аткаруу тартибин өзгөртүү,
Мамлекет тарабынан берилген кредиттерди төлөө шарттарын өзгөртүү, бюджеттик ссудаларды өзгөртүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу, кредиттик процедураларды жөнөкөйлөтүү, тариф саясатын өзгөртүү, ички жана тышкы соода эрежелерин белгилөө, мамлекеттик ишканалардын жетекчилерин шайлоо жана дайындоо эрежелерин белгилөө, мамлекеттик мүлктү башкаруу эрежелерин жана мамлекеттик мүлктү убактылуу ээликке берүү тартибин белгилөө, банкроттук жолжолорун жүргүзүү шарттарынын тартибин белгилөө. Бул мыйзам кабылына турган болсо жана тобокелчиликтер жөнүндө айтып кеттиңиз, ошондо атап кетсеңиз, кандай тобокелчилик болот? Анан инвестицияга тартууга мунун кандай таасири болот? Биринчиден ишкер же инвестор алдын ала бизнесинди кайда ушу өлкө Кыргызстанда алып барам десе же кандай бир башка өлкөдө алып барам десе, толугу менен изилдеп көрөт. Мыйзамдарды, бизнес чөйрөнү, инвестиция шарттарды, анан жанагы эң маанилүү бул баягы мыйзамдардын туруктуулугу да. Анткени өзүңүздөр билгендей, инвестор көп акча менен келет, өзгөчө бир тобокелчиликтер анча эле бар. Бирок мына баягы прогнозный мындай көрүнүшү бар болуш керек да. Сол эртең эле ушу бир 18 бир беренин кандай бир пунктуна таянып эртең киргизе койсо биздин өкмөтүбүз, эртең эле ошо инвестордун дагы бир кандай рисктери, тобокелчилик пайда болот. Ошондуктан ушул жагына караш керек. Анткени бул бат-баттан өзгөрүп кеткен бизнес чөйрөдө тобокелчиликтер көп. Ошондуктан ошондой эске алыш керек деп ойдобуз. Анткени чоң инвестор, ири инвестор келгенден кийин ал 1-2 жылга келбейт, ал өзүнүн акчасын баягы эң чоң инфраструктуралык же баягы токен тармагында же башка бир тармактарда өзүнүн чоң акчасын алып келип инвестиция кылат. Ошон үчүн гарантия керек да. Мен мурун Соода энергия палатасында иштеп жүргөм. Анан биз жыл сайын сурамжылоо өткөзчүбүз ишкерлердин арасынан. Анан бир негизги көйгөй бул деген мыйзамдардын туруктуулугу жок көйгөйлүү болчу да. Биздин өлкөбүздө мыйзамдар бат-баттан өзгөрүп турат. Ошондуктан айрым мисалы ошол эле чакан бизнес ошону жакшы менен түшүнө албай атат да. Убакыты жок болуп. Анткени бир жагынан бизнес жасаш керек, үй бүлөнү багыш керек. Экинчи жагынан кандай бир акчасы деле жок мында. Бир юристти жумушка алып, ошого бир кандай бир тапшырмаларды берип, ошондуктан ушу мыйзам базасы өтө эле түшүнүккө татаал болуп атат. Андан тышкары бат-баттан өзгөрүүлөр киргизилгенден кийин ошол кичине татаал абалда болуп турат биздин ишкерлер. Сиз ушул жалпысынан бул мыйзам долбооруна каршы эмеспиз деп айттыңыз. Жалпысынан каршы эмеспиз дегеним мүмкүн дагы бир жолу кайталап кетейин, мүмкүн ушундай кырдаалдарда мындай мыйзам керектир. Бирок биздин негизги оюбуз бул мындай мыйзамдар, мындай шашылыш түрүндө бүт кызыкчылыгы бар тараптар менен талкуу кылбаганда көпчүлүккө мындай коомчулукка деле экономика, ишкерликке дагы тобокелчиликти келтирет деп ойдобуз. Ошондуктан дагы бир жолу кайталап кетейин. Биз каршы эмеспиз, бирок бул мыйзам бизнеске тийиштүү болсо, сөзсүз бизнес өкүлдөрү менен, серепчилер менен талкуудон өтүш керек. Бул ошо жана тобокелчиликтердин арасында коррупциялык тобокелчилик да барбы? Бар. Анда изилдеп көрдүк. Мына атайын бияка даярданып атканда ошо карап көрдүм дагы бир жолу. Мисалы, мыйзам долбооруна ылайык салык органдарынын ыйгарым укуктары рейдтик салык контролдоо учурунда инвентардык буюмдар алып салуу менен толукталат. Мисалы, баягы мурун деле ушундай практика да бар болчу. Бирок бизнес коомчулуктун демилгеси менен салык кодексине кандай бир өзгөртүүлөр киргизилген. Бул сөзсүз биздин оюбузча коррупция алып барат. Анткени коррупциянын деңгээли Кыргызстанда өтө эле бийик деп эсептейбиз. Андан тышкары мамлекеттик кызматкерлердин
салык кызматкерлери дагы салык кызматкерлеринин дагы маяналары төмөн, аны деле билебиз. Бирок ошол учурда колуна бийлик болот текшерүү боюнча. Ошондуктан ушул учурларда мүмкүн кандайбыр коррупция болушу мүмкүн. Мына биздин дагы жакынкы тажрыйбаны карап көрсөк, жакында эле мына былтыр 2 жыл мурун карантин пайда болгон. Ал учурларда дагы билебиз, тойканаларда запрет болсо дагы ага карабастан көп жарандарыбыз мыйзамды сактабай, мыйзамдарды бузуп, кандай бир той аштарды өткөзүшү. Ошондо деле текшелүү органдар келип, тойканалардын ээсилери менен кандай бир сүйлөшүп, ошону жерден эле чечип койчу. Ошол башка деле мисалдар көп, мисалы. Мына бул кырдаалдар болгондон кийин тилекке каршы коррупция деле күчөйт экен. Анткени запрет болгондон кийин бул ар бир запретти мыйзамсыз жолдор менен айрым ишкерлер өтөбүз деп максат коет экен ошондой. Ошол жыйынтыктап айтканда, ошол сиздердин сунушуңуздарды ошо жалпылап айтып кетсеңиз, сиздер кандай сунуштарды бересиздер? Мен дагы бир коррупция боюнча айта кетейин, каршы болбосоңуз. Жана айтып кетпедимби, коррупцияга каршы ишкерлик кеңеш дагы өзүнүн билдирүүсүн кылды. Алар дагы өтө эле толкундан сызданып атат. Анткени мына аякта генералдык секретарь Нурипа Муканова деген айым, ал тажрыйбасы көп. Алар да эксперттерди дагы изилдеп көрдү. Ошол жагында дагы көп коррупциялык тобокелчиликтер бар деп аныктады. Ошондуктан биз дагы ошону изилдеп көрүп, толугу менен кошулабыз. Жалпысынан биздин сунушубуз азыр эми бир эле кадам калды деген жана айтып кеттим. Президент өзүнүн ветосын койсо, бул мыйзам долбооруна кайта жогорку кеңеште кайтып берсе, ошондон жогорку кеңештен жумуш топ түзүлүп, кандай бир коомчулук талкуулар кененирээк болсо, ошондо бир бүт тараптардын кызыкчылыгын эске алып, бир кандай бир ийгиликтүү долбоор мыйзамына ээ болот элек деп ойдомун. Ошондуктан дагы бир жолу айта кетейин, экономика, ишкерликке тийиштүү мыйзам долбоорлору сөзсүз түрүндө жана орусча АРВ деп коет, анализ регулятивного воздействия, же кыргызча жөнгө салуучу талдоо, жөнгө салуучу таасирин талдоосу сөзсүз өтүш керек. Анткени ошол анализде бүт кызыкчылыгы бар тараптар бүт ой пикирин киргизип, ошондон бир кандай бир пайдалуу документ пайда болот. Ошондуктан биздин оюбузча мына дагы бир жолу кайталап кетейин, экономика, ишкерликке тийиштүү мыйзамдар болсо, сөзсүз бизнес коомчулук менен талкуу болуш керек. Нурлан мырза, сизге рахмат ушул студияга келип, ушул мыйзам долбоору жөнүндө айтып бергениңизге. Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө экономикага өзгөчө абал киргизүү боюнча мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда мейманда Кыргыз Республикасынын бизнес акыйкатчысынын орун басары Нурлан Мисралиев мырза болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.